Саламатсыздарбы, эфирде сайт кабар түрмөгү, аны Гүлшайыр Турдали кызы тааныштырам. Бүгүн түнү президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун Жалал Абад облусунун Нокен районунда илинген үгүт баннерлери белгисиз адамдар тарабынан айрылган. Бул тууралуу Супер KG'ге талапкердин Нокен районундагы штабынын башчысы Аскарбек Шерматов билдирди. Масы айыл аймагында илинген 4 үгүт баннери белгисиз адамдар тарабынан айрылган. Ошондой эле Таластада Жээнбековдун да баннерин өрттөп кетишти. Окуя түнү болгонун талапкердин штабынан Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка ылайык, Жээнбековдун Талас шаарындагы Ломоносов, Айтматов көчөлөрүнүн кесилишиндеги үгүт жарнагы өрттөлгөн. Талапкердин штабы бул боюнча укук коргоо органдарына маалымат бергени кабарланды. Штабтын маалыматы боюнча ушуну менен Таласта 4-чү ирет талапкер Сооронбай Жээнбековдун үгүт баннери жарактан чыкты. Президенттикке талапкер Бакыт Төрөбаев өзүнүн тандемдеши Өмүрбек Бабановдун пайдасына талапкерлигин алып салганын, буга байланыштуу арыз менен Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылганын бүгүн Кочкор Ата шаарында шайлоочулар менен жолугушуу учурунда билдирди. Төрөбаев Бабановдон кетти деген сөздөр чындыкка дал келбесин да бекемдеди. Боршайкомдон азырынча Төрөбаевдин талапкерлигин алуу боюнча арыз түшө электигин маалымдашты. Бакыт Төрөбаев Өмүрбек Бабанов менен 17 сентябрда Жалал Абад шаарында саясий тандемге кол коюп, президенттик шайлоодо Бабановду колдоп чыгарын билдирген. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Арсланбек Малиев тарапташтарына тырмоо белек берди. Телетаймаштын жүрүшүндө талапкер Арсланбек Малиев тарапташтарына тырмоо белек берди. Мен бул белекти берип жатып, мени тарапташтарым эски нерсени кайталабасын деген пикирин билдирди. Темир Сариев Малиевдин белегин жактырбаган таризде өзүнө кайтарып берди. Арсланбек Малиев Темир Сариевке: "Сиз президент болсоңуз, кайра эле мурдагы адатыңызды кайталай берет экенсиз" деди. Андан сырткары Арсланбек Малиев: "Темир Аргенбаевич, президент болуп калсаңыз дагы кайсы жерди сатасыз" деп суроо берип чычалатты. Ушул тапта КТРКда президенттикке талапкерлердин теледебаты өтүп жатат. Россиянын Санкт-Петербург шаарында 28 жаштагы кыргызстандык Алинур 11-чи кабаттан кулап кетти. Бул тууралуу россиялык ММКлар маалымдады. Маалыматка караганда кырсык 5 октябрда болжол менен саат 15:45 чамасында болгон. Алинур имараттын шыбак иштерин аткарып жатканда аркан үзүлүп, ал жогору жакка алып чыккан жабдык менен кошо 11-чи кабаттан кулаган. Кыргызстандык жаран окуя болгон жерде каза болгон. Учурда аталган факт боюнча текшерүү иштери жүрүп жатат. Ислам дини эмдөөгө каршы чыкпайт. Өмүрүн же ден соолугун сактоо максатында тыюу салынган нерселерди пайдаланууга ислам дини жол берет. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигинин маалымат борборунда өткөн жыйында белгилүү дин аалымы Кадыр Маликов билдирди. Анын айтымында ислам заманга шайкеш келип, илимге каршы турбайт. Адам жашоосунун бардык тармагындагы өкүм сүргөн шарият эрежелери илимге негизделген. Маликов исламда адам өзүнүн денесинен жана саламаттыгына кандай мамиле жасашы керектиги так айкын көрсөтүлгөнүн айтып өттү. Ош шаарындагы Жетиген мектеп лицейинин мугалими Абдывапова Айжан республикалык жылдын мыкты мугалими 2017 сынагында биринчиликти багындырды. Сыйлоо мааракеси Бишкек шаарындагы Аларча мамлекеттик резиденциясында мугалимдер күнүнө карата премьер-министр Сапар Исаковдун катышуусунда болуп өттү. Сынакта комиссиянын чечими менен биринчи орунду Ош шаарынын Жетиген мектеп лицейинин химия мугалими Абдывапова Айжан алдыңкы орунду багындырып, билим берүүнүн отличниги, значогу, ноутбук жана 50 000 сомдук акчалай сыйлык менен сыйланды. Мына ушундай жаңылыктар сайт кабар түрмөгүн толуктады. Эске салсак, Ош ТВ телеканалы интернет басылмаларынан алынган маалыматтардын маани маңызына жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.